Маршруткада отуруп телефондон китеп окуган аябай ыңгайлуу. Мен мисалы телефондон аябай көп китеп окуйм. Деген интернет менен мисалы мурда деген чет өлкөгө чыгуу же чет өлкөдө билим алуу деген ойлорду мындай ойлончу деле эмес да, биздин ата энелерибиз улуу мундагы адамдарчы. Азыр болсо биздин деген мировоззрение мындай алам таануубуз аябай мындай гениш, анан кийин кең да. Анан кийин ошондуктан биз деген азыр интернетти аябай туура колдонгонго аракет кылабыз. Көптөгөн бизге керектүү маалыматтарды алабыз. Анан жогоруда айтып кетпеди, неме китеп окуй калсыз депчи. Менимче туура эмес. Биз наоборот аябай мурдакка караганда да китепти көп окуп калдык. Анткени маршруткада кетип баратып китепти кармап окуу мындай ыңгайсыздык жаратат да. Ал эми маршруткада отуруп телефондон китеп окуган аябай ыңгайлуу. Мен мисалы телефондон аябай көп китеп окуйм. Телефонду, интернетти мындай туура пайдаланганга аябай аракет кылам. Менимче интернет аябай туура, мындай бизге керектүү нерсе. Сиз үчүн мисалы ошол жанагы телефон өчүп калса да, ал убакта кандай окуса болот? Анан бул бир, экинчиси болсо азыркы жаштар мисалы кээде Wi-Fi жок болсо, интернет жок болсо, азынып өлгөн жаштар көбөйүп атат да Кыргызстанда. Мына былтыр 100дөн ашык окуучу кыз балдар азынып өлдү Кыргызстан боюнча. Алардыкы туурабы же туура эмеспи? Менимче бул нерсеге ата энеси, анан кийин мугалимдер салым кошуш керек. Туура интернетти туура пайдаланганды үйрөтүшү керек да. Мисалы деген бизге интернеттен керектүү сайттарды айтышат, интернеттен бизге сабакты үйрөтүүчү атайын блогторду айтышат, ушундай сыяктуу да. Анан биз аларды үйрөнүп, ошолорду гана карап, мындай жакшы нерселерди көргөнгө аракет кылабыз да. Башка жаштарды билбейм, балким маалымат жетишсиздигинен болуп жатат мындай нерселер. Аябай кыска ойлонушат, анан кийин балким жашоосу ошо интернеттен гана зависит эткендей ойлогосу. Көз каранды. Азыркы жаштар эмес, жана 60-70 жаштагы адамдар деле азгырылып кетип атат го. Аларга эмне дейсиңер? Эми адамдын кабыл алуусу ар кандай да. Кээри туура кабыл алат, кээри туура эмес кабыл алат. Ошого байланыштуу го деп ойлойм. чоң рахмат.